Саламатсыздарбы кадырлуу телекөрөрмандар, эфирде чак түш. Бүгүнкү биздин сыйлуу конокту сиздерге тааныштыра кетелик. Кыргыз Республикасынын эл артисти, оончу, композитор Апаз Жайнаков агабыз bizde конокто. Саламатсызбы, куш келипсиз. Саламатчылык. Мына Кудай насип буйруп, менин эсимде өткөн жылы 2011-жылы алгачкы январдын эң биринчи күнү эле ушул чак түштө кезигишти келек. Бүгүн дагы буйруса мен Алладан дагы ушунчалык бир чоң кубанычта болтурам. 8 январь күнү кайрадан туп-туура бир жыл өткөндөн кийин ушул алгачкы 2012-жылдын айдын башталышында жолугушуп отурабыз. Куш келипсиз. Рахмат. Алгач сизди кирген жыл менен куттуктай кетелик. Мына телекөрөрмандар сизди өзүңүздү деле сагынып калды көптөн бери. Өзүңүз эл журтка бир каалоо тилек менен жакшынакай өзүңүздүн жаркыраган ырлар менен баштап берсеңиз. Эми мен эл журтума жылдын ушу башталыш мезгилинде сизерге эфир аркылуу ушул сиздердин 2012-жыл жакшы жылдардын бири болсун, элибизге ынтымакчылык, токчулук, жакшылык, ооматтуу жылдардын бири болсун. Дайым элибиз ушу өскөн бир элдерге ушу жетишкен бир ийгиликтер болсун. Ар бир үйдө ушундай кут төгүлүп, жакшылык жылуу болуп турушуна мен тилектешмин. Жакшы болот. Айткан тилегиңиз кабыл келсин. Анда эми ушул эл журтубузга алгач эле ушул сиздин ырларыңыз сагынды. Ушул биздин Темиркул Үмүталиевдин сөзүнө жазылган баягы сиз аткарган сиздин оонуңуз ушул аман жардан эле баштабайсызбы жалпы эл журтка? Мен анда ушул эл журтун сиздерди азыр аман жар деген ыр менен Аманы аманы аман жары, арзыганыңа аманы бар. Кел кучактап алайын, ой карап турсун адамдар. Эсен 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 жар, эңсегениң эсен бар. Жарым сени көрө албай, жүрөгүмдө кесел бар, о жүрөгүмдө кесел бар. Жарым сени көрө албай, жүрөгүмдө кесел бар, о жүрөгүмдө кесел бар. Amansın süygönüm, har gün oylop жүргөнмүн. Көрбөсөm да көп айлар, көңүлүмдө биргемин. Эсенисиң süygönüm, эңсе баркын жүргөнмүн. Түңүлөт деп ойлоп, түш көргөндө биргемин, о түш көргөндө биргемин. Түңүлөт деп ойлоп, түш көргөндө биргемин, о түш көргөндө биргемин. Amana amana aman jar, arzıganыңа amаны бар. Күйгөндөрдүн ырына күлбөгүлө адамдар. Эсен 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 жар, эңсегениң эсен бар. Күйүп шылдың кылбаңар, күйгөн бизден эчен бар, о күйгөн сизден эчен бар. Kuyup ışıldın kılbanar, küygön bizdeyine içen var, o küygön sizdeyine içen var. Amanı amanı amanın jar, arzıganыңа aman var, küygöndördün ırına, külbөгүлө adamlar. Oy, rahmat. Muna uşul bizdin uluu акындарыбыздын сөзү эл журтубузду элжиретти окшойт. Сизди дагы бир куттуктай турган бир жакшы ийгилигиңиз бар. Өткөн 2011-жыл менимче сизде бир жемиштүү жакшынакай Ош шаарынын сиздин чыгармаңыз ушу гимн болуп эл журтубуз аябай кубанч менен күтүп алды да. Учурда эл журт сурашы мүмкүн, ушул биздин агабыз кайда жүрөт, эмне менен алектенип атат, чыгармачылык кандай болуп жатты деген сөздөр болушу мүмкүн. Мен бүгүнкү күндө ушул
чыгармачылыктын үстүндө иштеп атам. Азыркы иштеген жерим Ош мамлекеттик университети. Ошол жерде маданий эстетикалык борборунда иштеймин. Андан сырткары искусство факультетинде сабак берем балдарга. Ушул эмне демекчимин, ушул мен ушул университетте иштегениме эч убакта өкүнбөймүн. Себеп дегенде ал жерде уникалдуу ушундай жакшы инсандар иштейт, жакшы илимдин артынан сая түшүп жүргөн чоң илимпоздор бар. Мен айтарым, ошолордон дагы көрүп, дагы канча турмушумда бир жакшылыктарды алган болсом, бул жерде иштеген жеримде дагы ошондой бир чыгармачылыгыма, жашоома керектүү жакшы нерселерди алып жатамын деп ойлоймун. Ошону менен бирге жалпы ушул университеттин дагы жамаатыны, студенттерибизди дагы быйылкы 12-жыл ушу жаңы башталышындагы жаңы жылдын башатында куттуктап кетким келет да. Жакшы болот. Эми жалпы ушул шаардыктар, Ош мамлекеттик университети эң биздин ушул бай университет десек болот. Баягы маданияты, илимге, билимге терең канган, анан эң улуу университеттерден десек деле болот. Аксакал университеттерден болсок, биз деле ал жерден талим тарбия алганбыз. Ошол калуу тилегиңизди анда дагы бир чыгарма менен коштоп бериңиз. Мен эми ушул калуу тилегимде азыр кандай десем, жалпы ушул угармандарга мен Жоогазын деген ырымды ырдап берип коеюн. Сөзү Каныбек Иманалиевдики да. Жолумдан тосоп сүйгөнүм келет, жоогазын терип гүлдөгүм келет, жомокту айтып ырдагым келет, жоогазын терип жыргагым келет, жомокту айтып ырдагым келет, жоогазын терип жыргагым келет, жомокту айтып ырдагым келет, жоогазын терип жыргагым келет, жыргагым келет. Жоогазын терип жыргагым келет, жаныңда болуп уктагым келет, жанымды жаным өзүң арнап, махабат күчүн даңктагым келет, жанымды жаным өзүң арнап, махабат күчүн даңктагым келет, жанымды жаным өзүң арнап, махабат күчүн даңктагым келет, даңктагым келет. Көк кашкасууну бойлогум келет, көп бөлөк кылып ойногум келет, көк кушуң болуп сайрагым келет, топ жылдыз болуп жайнагым келет, көк кушуң болуп сайрагым келет, топ жылдыз болуп жайнагым келет, көк кушуң болуп сайрагым келет, топ жылдыз болуп жайнагым келет, жайнагым келет. Ой, рахмат. Мына азыр сиз ушул жалпы жамаатыңыз чогуу иштеп жаткан, анан жаштар айрыкча ушул азыр сиздин чыгармаңыздан кийин эле биздин ушул элтердин
казынасынан сиздин жаш кезиңиз ушул балким студент кезиңиз болсо керек, балким андан ушул өткөн кез болушу мүмкүн. Ошо биздин казынадан сиз аткарган чыгармалардан бирөөнү берелик да. Андан кийин маегибизди улайлык. Салып асылым бактым, сарорум жок, сагыныч тактым. Жомоктогайып болгон теримдей, жол үчүн үзүп кай жага каттым. Жомоктогайып болгон теримдей, жол үчүн үзүп кай жага каттым. Жол үчүн үзүп кай жага каттым. Түннү күндүздө көзүм талгандай, түшкө кирбейсиң көңүл калгандай. Жабыркап жаным азап чегемин, жалгыздык мага бүтпөс армандай. Жабыркап жаным азап чегемин, жалгыздык мага бүтпөс армандай. Жалгыздык мага бүтпөс армандай. Жаз жайга өзүмдү азгырдым, күз жалбырагын жазып кат кылдым. Кучактап мендей тапсаң өпкүндеп, куз салыгымдой желге тапшырдым. Кучактап мендей тапсаң өпкүндеп, куз салыгымды желге тапшырдым. Куз салыгымды желге тапшырдым. Куз салыгымды желге тапшырдым. Куз салыгымды желге тапшырдым. Мына кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер бүгүн эфирде чак түштү көрүп жатасыздар. Дем алып эл журтубузга баарыңыздардын чериңиздерди жазып олтурган биздин бүгүнкү студиянын коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти Апаз Жайнакова агабыз болуп олтурат. Азыр эле Апаз агабыз менен маектешип олтурганда ушул артка кылчайып бир жаштыгына барып келдик. Апаз агай, айтсаңыз да, ушул жанагы азыр сиз Ош мамлекеттик университетинде эстетикалык, маданий эстетикалык борбордо ошол жерди жетектеп, жана ошол жерде эле баягы искусство факультетинде биздин жалаң эл артисттери, эмгек сиңирген артисттер бар арасында дегендей. Ошол жерде белгилүү биздин окумуштуулар, профессорлор, академиктер бар арасында дегендей. Ошондой улуу муун жаштар менен чогуу иштеп жатасыз. Жаштардын ушул музыкага болгон кызыгуусу дегеле өзүңүздүн көз карашыңыз азыр ушул элдик өнөргө, комузга, аккордеонго дегендей, ал жерде бир кезде биздин ушул ырдым пир ырыс баягаларыбыз иштеген дегендей да. Кандай жаштардын көз карашы азыр? Бүгүнкү күндө дагы ушул студенттер ошо музыкалык факультетте окуп жатат. Арасында ошол баягы чыгармачылыкка, улуттук музыкалык аспаптарга дилгир болуп, ушуну ойногон келечекте Кудай буйрса ошону жакшылап тутунуп карманып кетсе, жакшы чыгармачыл инсандар чыгат деген ойдомун. Андан сырткары дагы ошол университетте иштеген жаш мугалимдерден, студенттерден жакшы элдин арасында ырдап жүргөн
балдар кыздарыбыз бар да. Ойлойм бир күн мезгили келген убакта бул өзү табигат ушундай нерсе экен, жашоо өзүнүн бир мезгили келген убакта, бир учуру келгенде элге өзүнүн чыгармачылыгын даңазалап, чыгармачылыкты даңазалаган бир мезгил келип калат дейм. Ошондой бир мезгил келгенде булардан чоң жакшы чыгармачыл инсандар чыгат деп ойлойм да. Бүгүнкү күнгө жекшемби, анан мына 8 январь босогодо бир аздан кийин эле өрүккө гүлдөп дегендей анан кийин жаз келет буюрса. Өрүкзарга бир барып келбейликпи? Элдер балким ошону ырдаса деп тургандыр азыр эле. Анда Өрүкзар деген Акетел деген ырымды ырдап берип коеюн. Бул ырды мен биринчи жазганда сөзү баягы тексти аты эме болчу да, сыйыналы бир келген бактыбызга деп. Анан мен көп жыл жүрүп ушул ыр жөнүндө ойлонуп толгонуп, ушу өрүкзарлардын арасында жүрүп, ушундай бир чыгарма жазгым келген да. Негедир кандай ушу лирика болсо деп ойлогомун да. Анан шаарда жүрүп эле бир китепканадан кирип, китептерди акындардын китебин кармап отуруп, ушу Мадина Тураева деген автору ошонуку. Ошонун китеби колума тийип калды. Ачып отурсам, сыйыналы бир келген бактыбызга деп темасы ошондой кеткен дагы. Анан кийин текстинде Өрүкзарга кетели деген эмелер бар да, эми ар жеринде. Ошол өзүнүн жаштыктын махаббатын, жаштыктын сүйүүсүн ушу Өрүкзарга чакырып экен да, чакыруу жөнүндө. Анан ошол текстти алып, мен 94-жылы иштегенмин бул ырды. Анан иштеп чыгып, элге ырдап чыктым да. Азыр ушул ырымды мурда сыйыналы бир келген бактыбызга болсо, анан кийин элдер угуп туруп эле Өрүкзарга кетели деп, Өрүкзарга кетели деп ырдап калды да. Ошону менен аты өзгөрүп, бул ырдын атыны бүтүндөй кыргыз журтчулугу койду деп ойлоймун. Өрүкзарга кетели деп. Кеттик анда Өрүкзарга чогулуп. Жүрери чишип кетели Өрүкзарга, сунушумду суранан четке какпай. Сүйүүбүзгө жолугуп айлуу түндө, сыйыналы бир келген бактыбызга, сыйыналы бир келген, сыйыналы бир келген бактыбызга. Мөл булакка барабыз ай тоскону, ат жанында шамалда ойношкону. Кечикпейли бир келген бактыбызга, Өрүкзарга кетели, Өрүкзарга кетели, макул болчой. Өрүкзарга кетели, Өрүкзарга кетели, макул болчой.
түнгөн икеле сүйүбүздү өргү зарга чачалы күлкүбүздү жылдыздардын терени чачыласын булактарга сүйдүрүп жүзүбүздү булактарга сүйдүрүп жүзүбүздү кечики бейли бир келген бактыбызга өргү зарга кетели макул болчой өргү зарга кетели макул болчой. Бардык ушул ашыгылыкка айрыкча биздин элибиз жакын келишет, махабатка малынып бир тобу ушу жакын арада эле ушу Өргүзарга баргысы келип отурду окшойт көпчүлүк элибиздин. Рахмат ушул баягы ушундай жакшынакай чыгармаларды жазып, эл журтубуздун канчалаган делебелерин козгоп, канча элдин көңүлүн ачып дегендей келесиз да. Мына жаш акындар менен чыгармачыл байланышып келатасыз да. Текст тандаганда же болбосо ушул обон жазып, ошол текст менен обондун экөөнүн айкалыштырганда акын жазуучулар менен көбүрөөк кайсы акын жазуучулар менен иштейсиз да? Мен ушул Маркабай Аматов менен көп иштедим. Ал кишинин да чыгармалары көптөгөн чыгармаларга музыка жаздым. Баягы силер могу студияда эме тарда, чөйрө тар. Баарыңды да бергенге жетишпей каласың. Анан сырткары Надырбек Алымбек менен, Биримкул Албаев менен, анан мындай ушул эмеге барып калганда мен көпчүлүк чыгармачыл адамдардын баардыгы менен эле ушу байланышып, ушул кишилер менен чыгармачылыгына дилгири болуп, ошолордон дагы бир менен канчалык элим жаңы чыгармалар күткөн болсо, мен ал кишилерден дагы, акындардан дагы ушундай чыгармалар күтөм да. Ушундай жазса экен, жазып калса экен депчи. Ушу жакшы ниет баягы жарымыбыз дейт. Ушул биздин акындарыбыз дагы ушундай бир жакшы көрөнгөлүү чыгармаларды көп болусу дагы, хотя ушул бир-эки китебин ичинде бир 2-3 ушундай жакшы болуп чыгып калса, ушул колго тийип калып, жакшы музыкалар жазылып калса деп ойлойм да. Себеп дегенде бул эмне дейт? Бул ар бир адам, ар бир чыгармачыл киши өзүнүн баягы эмне дейт эле, өзүнүн Кудай таала берген көрөнгөнү гана үстүндө иштеш керек да. Акындар болгондон кийин акындар ошонун үстүндө иштейт. Алар ошогонун саяпкери, ошо тил, ошо кыргыздын нукура тилдеринин, нукура айтылып кеткен элдеги сөздөр бүтүн ал кишилердин жүрөгүндө турат деп ойлойм да. Мына демек сиздин оюңуз менен ушул чыгармачыл биздин акындардын ою айкалышкандай, музыка менен бирге кошулуп кеткенде, ошол экөө айкалышып кеткен болсо, мына биздин элибиздин көңүлүндөгү ыр чыгат. Эми мына ушул айталык да, 4 мезгилдин кайсы мезгилин сиз өзүнчө бир жакшы көрөсүз да, күтөсүз. Мисалы азыр мына дагы бир чыгармаларды мен сиз менен сүйлөшүп отурсам, Биримкул Албаевдин сөзүнө жазган сагындым жазды деген чыгарманы айтып калдыңыз да. Менимче жазды көбүрөөк жакшы көрөсүзбү дегендей да. Жок, бул эми чыгарма ушул жазды жакшы көргөн мезгилиң болот, кышты жакшы көргөн мезгил болот. Ар бир мезгилдин өзүнүн сулуулугу бар да. Ошо сулуулукка карата чыгарманы
ошондой бергенге аракет кылыш керек да. Себеп дегенде жаздын дагы кыштын дагы өзүнүн сулуулугу бар. Азыр мисалы үчүн сыртка чыксак, апакай кар, өзүнчө ошол керемет. Абасы да аба тазаланып, көңүлүң көтөрүлүп, анча-мынча кичине суукта чыйрыкканың менен, ото көңүлүң көтөрүлүп, мындай жүрөгүң бир тазалагандай бир тазалаган сыяктуу болуп турат да. Анан мындай жаратылышка барып калсаң, ал жакта дагы бир башкача таасир аласың дегендей. Күз келгенде күздүн дагы өзүнчө бир баягы жалдырактар сап-сары алтындан бир шөкөлө тагып койгон сыяктуу болуп, дарактар ушул сыяктуу болуп туруп, ушундай укмуш өзүнүн кооздугун берет да. Жаз дагы ошондой. Анда жакшы болот, ошол чыгарманы чогуу угуп көрөлүк эми. Мен ушул Биримкул Албаевдин «Сагындым жаз» деген чыгармасыны анда жалпы журтчулукка, жалпы кыргыз элибизде жашап аткан жашоочуларына арнап аткарып берип коеюн. Сагындым жазды, сагындым тала гүлдөрүн, сагындым тону, сагындым торгой үндөрүн, кадырын жаздым, биринчи билдим мен бүгүн. Кайдасың жазым, кайдасың менин, кайдасың менин сүйгөнүм. Armanım küçük, arılmay koydum sanadan. Appak gül izdeyim, argımak çapkan taladan. Üşütpey meni, koynuna kaçı cılı çoy. Kaydasın yazım, kaydasın menin, kaydasın menin sadağam. Sağındım yazdı, sağındım yaşlı gezindi. Sağındım ottu, sağındım ölü troy gezindi. Üşütpey meni, koynuna kaçı cılı çoy. Kaydasın yazım, kaydasın suyum, kaydasın suyum, cıldızım. Buyursa, күттүргөн күздө сагынткан жазда келер дейт. Мына кычыраган өзүңүз айткандай ушул табигаттын эң куулушу жакшынакай мезгили бул кыш, жаз, жай дегендей көз төрт биздин ушул мезгилдин өзүнчө бир өзгөчөлүгү, өзүнчө бир кубулжуган жакшы жакшынакай эл журтка, адамзатка тирүү жүргөндөрдүн баарына ошол бир бере турган өзүнчө мээрими бар. Ошол биздин казынадан дагы бир сиздин чыгарманы угалык. Seni menen armanım bir
armanım bir yazılmagan. Ortada oylandırgan bir sebep var. Ot alıp sezindeki çağılgandan. Seni menen köpürüm bir salınmağın. Seni menen o çoğum bir jağılmağın. Bayladın ümitimde kançada koy. Başıma cügön salıp tağım bağın. Dilim var sırgatı baykalmağın. Dilim var aytarım doy aytalmağın. Kur beker gayrat menen köngül toygoy. Kumarım boygo singip tarkalbagan. Muna Apaz aka azыр эле сиздин дагы бир чыгармаңызды биздин ушул элтердин казынасынан эл журтубуз көрдү. Эми жана өзүңүз айтып кеткендей мына Кыргыздын 3 кыл комузун колуңузга алып, комуз менен жашап, комуз менен талай ырдап деле келген болушуңуз керек. Ушу комузга кайрадан ушу бул аккордеон менен бирге айкалыштырып алып кеткенге эмне себеп болду? Мен өзү ушу мурда эле комуз менен ырдаганды негизи жакшы көрчүмүн. Анан элдик ырларды биздин нукура Кыргыздын ушу элдик ырларын жакшы көрчүмүн да. Ошентип жүрүп ырдап бир-эки жазган дастандарым бар. Ана сыткар ырларды жазып жатам. Баягы бул деген түбөлүктүү каның менен бирге өскөндөй да. Адам канынан жаралган сыяктуу сезе берем да комуздучу. Мунун өзүнүн ичиндеги баягы өзүнүн айта турган ою, бүтүн кыргызмын дегенде бүтүн канында ойноп турса керек деп ойлойм. Ар бир чыккан үнү, ар бир чыккан ошо күйлөрдүн, ырлардын ойнолуп жаткан эмеси бир башкача да. Анан ушул чыгармачы киши болуп, анан ушу кыргыз болуп туруп комуз ойнобогон анда жарашпай калат ар бир кыргызга деген. Айрыкча чыгармачыл адамга. Ошон үчүн мен мына комузга да кайрылып, анча-мынча жазган чыгармаларым бар. Анан мындай отурганда дагы ушу элдик ырларды, күйлөрдү укканды жакшы көрөм да. Анда болсо мен сөзү Алибай Барфиевдики Кумарзат деген ырымды да берип коеюн. Kut başına jolop
Salsam deymen kumarzat, kulağına söykönü taksam deymin kumarzat. Kış gününde gödüm doy, katsam deymin kumarzat. Alыс жолдун azabın Жақын қылчей құмарзат, ата-энеңден ақ бата алсам деймін құмарзат. Ата-энеси балдардын болсок деймин құмарзат. Nurun çaçkan yıldızday, nurdan asın kumarzat. Kut tөгülgön kunduzday, ku bolasın kumarzat. Kış gününde katsam deymin kumarzat. Kış gününde gödüm doy, katsam deymin kumarzat. Көп чыгармаларды ушул даярдап келипсиз. Деги эле бизден ушул аккордеон көтөрүп жүргөн инсандардан, улуу муундан, мисалы Ырдын пир Ырысбай агабыз дагы комуз черткен күндөрүнү жаш кезибизде көрүп калдык. Алардын бири мына өзүңүз чогуу иштеп, чогуу жүрүп калдыңыз. Азыр чогуу жүрөсүз дегендей, биздин ушу Жолболду агабыз дагы аккордеон менен чыгып, кайрадан бир экинчи ачылышы комуз менен эл журтубузга бир өзгөчө бир нук, өзгөчө бир дагы бир жаңы ачылыш жасап берди. Ушул элдик ырлардын же болбосо биздин ушул комуз, аккордеон менен аткарылган обондордун ар биринин өзүнүн орду бар да. Ошол орду азыркы мезгилде айталык, мына сиздер бир чоң агым жасап, чоң бир жакшы чыгармалар жазып, эл журтубуздун көңүлүндө түбөлүк бир кала турган чыгармалар жазып бердиңиздер да. Анан негедир акыркы мезгилде сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул чыгарма жазган, кийинчерээк жазылган чыгармалардын көбү негедир бир элдик нукка бурулбай калып жатат да. Анын себеби эмнеден да? Кийинки жазган чыгармаларды биз байкап отурабыз да, баягы кыргыз жыттанбай дегендей. Азыркы мезгилде эми ушул коом жылыш канчалык өсүү болгон сайын ошончолук цивилизация дагы биринен бириге өтүп жатпайбы? Европанан бизге, нар жагы ошо Европа мамлекеттеринен, буягы ошо чет мамлекеттерден көп эмелерин биздин жаштарыбыз жакшы экен деп эле сиңирип алып жатат да. Биз өзүбүздүн ушунчалык улуу маданиятыбыздын четине кыркып жок болуп жаткандыгын билбей жатабыз да. Анан айтарым, ошол чыгармаларды, элдик чыгармаларды, элдик нуктагы ырларды, монорогу дастандарды, ошондой чоң-чоң чыгармаларды ырдап биз ырдабасак дагы жазып ушул калтыра берсек, бир күн ушул жаштар ушуларды кайрадан окуп чыгышка туура келип калат да.
Азыр ичинде арасында жашап жүрөбүз бардыгыбыз. Баарыбыз эле жашап жүрөбүз. Басып туруп жүрөбүз. Бирок ошонун бир негедир Аны баягы сезбейбиз жоготуп албайлы деген ой да. Биздики жоготуп албайлы, ушу кийинки эмеге калсын деген бир үмүт да. Анан жаштарыбыздын көпчүлүгү жазганда ырларыны ушул башка элдердин эмеле музыкаларына мында угуп турсаң эле, эгер отурсаң, же бир башка бир улуттун музыкасы деп ойлойсуң да, азыр ошону ырдайт турбайбы, жакшы экен анда ырдайт экен деп жатсаң эле, анан башында бара жатып, анан бир маалда карасаң кыргызча ырдап кетет да. Эми ал деген өтө ката кетүүнүн бир одоно бир бөлүгү деп ойлойм. Эми мына жакында эле биздин ушул жогорку кеңеште депутаттар алардын катарында ушул Исмаил Исакович бир жакшы мындай идея көтөрүп чыкты да. Мен ошол кишиге кошулар элем. Сиз дагы кантип ойлойсуз дейм да. Мисалы мына фонограмма ырдаган ошого бир кичине чек койсок, биздин чындап эле чыныгы өнөр ээлери калып кетип атат дегендей ушу депутаттарга бир чакырык жасап, кайрылуу жасады да. Сиздин пикириңиз кандай деп ойлойсуз ошол? Эми менин пикирим бул чакырыкка туура эле деп ойлойм. Көпчүлүгү мындай карасаң, ал туура эмес, анан мындай, анан жетпей жок жерде кандай дейт да. Бар жерде ошолор чыныгы жандуу ырдаш керек. Жандуу музыкалар менен коюп ырдаш керек да. Эми шылтоонун баарын эле техника ушундай деп атпайбы? Техникага шылтап жатат. Шылтаганда техника да эмес, чыныгы атайын музыкалар эмне болду? Эмелер аппаратура жок, андан балан түгүн, микрофон жок дегендейчи. Биздин залкарларыбыз арабанын үстүндө жүрүп, бүтүндөй Кыргызстанды түрө кыдырып, ушу комуз менен, кыл кыяк менен, чопо чоорлору менен эле ырдап, көңүлдөрүн элге манас айтып, ушинтип көңүлдөрүн көтөрүп келген да. Бүгүнкү күндө эгерде анчалык эле аппаратура керек болуп калса, андан көрө улуттук музыкалык аспаптарды үйрөнсүн, ошол ырдаганды үйрөнсүн, окусундар деген сөз да. Анан кийин бир фонограммага келгенде, эми кээ бир жокто бул айласыздын иши, баягы манамдай бүгүнкүдөй телевидениеге тартып жатканда кандай жерде тартып жатса дагы фонограмма менен жаздырыш керек. Ал деген ошо техниканын таза, сапаттуу кылып элге кайрадан бергенге жакшы да. Чындыгында мындай концерттер берген убактарда кээ бир жерлерде жандуу ырдаш керек да. Жандуу ырдаганга аракет кылыш керек. Ошого көнүш керек. Ал каалабайбы ошого көнүш керек кыргыздар. Мен эми бул чыгармам сөзү Надырбек Алымбековдуку, ким билсин деген. Бул эми мен жеңелериме тийишип, агаларымды менен жеңелерим аралашып кичине ырдаганыр. Ушуну аткарып берип коеюн. Жакшы экен. Бүткүн жеңелердин баардыгыны ушул жаңы жылдын алдынан бир агаларымдын алдында эме кылып коеюн, козгоп коеюн. Sүйünü андай ey kim bilsin, süt dökön aylı o, tüm bilsin, süykönbe çeçek oy dep koyup, süzülgön jengem oy, bir bilsin, bir bilsin, bir bilsin. Süykönbe çeçek oy dep koyup, süzülgön jengem oy, bir bilsin, bir bilsin, bir bilsin. Uykunun jayın oy kim bilsin, ubalın gözdün o, tün bilsin, ubalın gözdün iyi bilbegen, uykundan ağam oy, ürgülsün, ürgülsün, ürgülsün. Ubalın gözdün iyi bilbegen, uykundan ağam oy, ürgülsün, ürgülsün, ürgülsün. Göңülдün jayın oy kim bilsin, kökürök dartıyor, dil bilsin, görmöksün bolgon iyi ertesi, gözüngden ağam oy, ürgülsün, ürgülsün, ürgülsün.
Görmeksen bolgon ertesi gözüңдөн agam oy, bir bilsin, bir bilsin, bir bilsin. O eң son çıkarma eken mına ушул чыгармалар менен биздин ушул көрүп отурган улуу урматтуу энелерибизди баарын ушул жакшынакай бир тилек менен ыр менен аткарып кеттиңиз. Билинбей эле убакыт чак туштагы түш оогон калыптыр дегендей убакыт өтүп кетиптир. Эми ушул сизге дагы буйруса мына комуз менен аккордеон менен оркестрдин жамаатында деги эле ушул дагы чоң бир эл журтта чоң чыгармаларды эл журтка дастандарды ырдап берем деген оюңуз бар экен. Буйруса аны ушул 2012-жылдары көрөбүз, дагы угабыз дегенде азыр дагы бир ушул сиз аткарган чыгармалардан дагы бир комуз менен бир чыгарма угалык. Анан көрсөтүү да соңуна келип калыптыр дегендей өзүңүз ушул көрсөтүүнүн соңунда эмне калуу тилек айтар элеңиз? Мен ушул эл журтка айтарым бүтүндөй кыргыз журтчулугуга жакшылыктарды тилеп кетемин, токчулук болсун. Ошону менен бирге Ош шаарынын тургундарга, жашоочуларына дагы жаңы жылдары менен куттуктаймын. Бар болсун, аман болсун, эч убакта жамандык болбосун, жамандыкты көрбөйлү. Ушул токчулук заман болуп, жакшылык, ынтымак заман болуп, ушул элдин биримдиги күчөп, ырашкерлиги күчөп, ушул жакшы заманда биз дагы элибиздин арасында аман соо бололу. Ошол жаңы жылдар менен куттуктап, мен азыр ушу менин устаттарым, мен ошол кишилердин ырларын ырдап ушундай эрежеге жеттим эле. Булар ушул азыркы бардык улуу бизден мурдагы ырдаган муундар баардыгын мен өзүм айтам. Мени ушу окутпаган булар мугалимдерим депчи. Себеп дегенде булардын чыгармалары мени окутуп койду да, ушундай деңгээлге жеткизип койду. Ошонун бири бул Асан Керимбаев болгон. Бул кишинин ырларын ар дайым укканда ушул дайым угуп ырдап жүрчүмүн. Азыр ушу эми комуз колумда экен, жерге кое койбой ушу мендеги ыйык махабат деген бир ыр бар экен, ушуну ырдап берип коеюн мен. Жакшы болот анда. Suyum ağatım elmildegen sularday, haybattanam gölde süzgün kularday. Tatlı sayrap elciletip sezimdi o taң aldında ün alışkan ularday. Tatlı sayrap elciletip sezimdi o taң aldında ün alışkan ularday. Bul dünyada açkan menin önüm doy, jarık kılıp gönülde götünümdü. Senin gana aman жүрgün karanın, o men sen üçün tabırdayım süyümdü. Senin gana aman жүрgün karanın, o men sen üçün tabırdayım süyümdü. Süyü turacak günümde tolukşup, bulbul sayrayt bu taksayın konuşup. Gözümden kurç kökürekten al getir, o unutmayımın kanday günü joluktup.
Gözüngden kurç köküröktün al getir unutmasmın kanday günü joluktuk unutmasmın kanday günü joluktuk. Çok rahmat. Mına bizden uşul özüңүз азыр эле айткандай окутпаган мен устаттарым деп чындап эле ошол улуу инсандардын баарын чыгармалары эл журтубуздун жүрөгүнөн орун алып канчалаган таланттуу өнөрпоздорду тарбиялап чыкты. Сизге дагы ушул чоң чыгармачылык ийгилик, бекем ден соолук бүгүн ушул биздин атайын келип чак түштө эл журтубузга бир жакшынакай чыгарма арнап эл журтубуздун көңүлүн ачып бердиңиз. Дайыма бар болуңуз. Кадырлуу телекөрөрмандар, бүгүнкү биздин жекшемби күнгү чак түштө өзүңүздөргө таанымал эл журтубуз чыгармаларын угуп, сүйүп көргөн элибиздин эл артисти Апас Жайнаков агабыз конокто болду. Ушуну менен көрсөтүү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар. Can